Программабызды улантабыз достор. Эртең мамлекеттик деңгээлде Мыскар Өмүрканованын 100 жылдыгын белгилейбиз. Мына ошол иш-чараны утурлай бизге ушундай Мыскал Өмүрканованын жашоо таржымалын чагылдырган китеп дагы чыккан жана ошондой эле фильм да тартылып бүттү. Ошол фильмдин автору Айбек Шамшекеев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыз менен кош келиңиз. Болсун. Сиз алгач бүгүн студияга кирип келгенде эле мына ушул китепти кармап кирдиңиз. Негизи биринчи китеп жазылды эле же биринчи фильм тартуу тууралуу ойлор келди эле? Мыскал Өмүрканованын биз 100 жылдыгына жалпысынан 11 иш-чара белгилегенбиз. Ушул маарекени өткөрүү боюнча демилгечилердин бири менмин. Анан ушул китеп акыркы 2 жылда жазылды. 2 жылдай убакыт кетти. Анан бул ушу 9 октябрда чыгып бет ачарын кылганбыз. Анан кинону биз ушул июнь айынан баштап ушу сентябрга чейин тартып бүттүк да. Эң сонун экен. Ал эми китепти жазып жатканда сиздер кандай фактыларга таянып жаздыңыздар? Кандайдыр бир изилдөөлөр болдубу дегендей? Мен кайсы булактардан алдыңыз? Айта кетишим керек, бул Мыскал Өмүрканова менин жакын эжем болот, чоң эжелерибиз болот. Анан буга чейин изилдеп көрсөм Мыскал эже жөнүндө жазуучуларыбыз, жазмакерлерибиз бир да китеп жазылбаптыр. Анан айрым маалымат булактарында жана айрым китептерге, энциклопедияга киргизген өмүр баяндары туура эмес. Мисалы үчүн өзүнүн туулган айылын башка атап жүрүшөт көпчүлүк. Анан 39-жылы кыргыз декадасына, Москвада өткөн декадасына барып катышкан, анан Сталин туура калып кол чапкан деп адаштырып айтып жүрөт да. Чынында 39-жылы эжебиз барбай алган, 58-жылы барган, ул Хрущев кол чапканда ошону адаштырып жүрөт да. Мына ушулардын баарын тактап, аябай бир колдон тиешелүү жерлердин баарын изилдеп чыккандан кийин анан ошо 2 жылдын жыйынтыгы менен ушул китеп чыкты десек болот. Ал эми тасма тууралуу кеп кылсак? Тасма башка ролду ким аткарды? Тасманы Абдан кызык болуп турат бизге. Тасманы бул даректи фильм, жарым сааттык. Анан мамлекет албетте колдоо көрсөттү 100 жылдыкка карата. Анан ушул Тасмада биз ушул жарымын бир постановка кылдык. Калганын архивдик материалдар менен, интервьюлар менен толуктадык. Анан режиссеру Темир Бирназаров, ал эми бул Мыскал эженин баягы кичинекей кезинен баштап ушу Фрунзеге келгенге чейин бир 11 жашынан 25 жашына чейин көрсөттүк биз айылдагы нерсесин. Анан ушу биз 14 жаштан баштап ушу 25 жашка чейинкисинен бир абдан татыктуу кызды издедик. Мына бул экранда көрсөтүлүп аткан бул Жазгүл Ибраимова деген кыз болот. Өзү Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда 4-курста окуйт. Ушул Россия шаарларына барып, чоң конкурстарга барып 1-орунду ээлеп жүргөн экен. Ушул кыздын биз ырдаганына басым жасадык да, бул музыкалык кинода. Окшош экен да, үнү. Анан үнү абдан бийиккен, диапазонунда кеңкен. Анан ушуну жактырып биз ушул киного тарттык да. Анан буга чейин телевидениялардан, кинотеатрлардан берилген жок. Бул госзаказ болуп эсептелгенден анан ушу эртең мамлекет Мыскал эжебиздин 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде чоңдордун катышуусунда, чоң программанын негизинде белгилейбиз буюрса саат 3-тө. Мына ошондо ошол иш-чара улуттук филармонияда, ушул улуттук филармония эжебиз 30 жылга жакын иштеп кеткен. Ушул жерден биз ушул иш-чараны ушул кино менен ачабыз деп турабыз. Эң сонун экен. Дагы бир кызыктуу жери бул Тасмада демек Мыскал Өмүрканованын жалпы жашоо таржымалы ачык айкын көрсөтүлгөн. Демек Тасмадан көрөрмандары, күйөрмандары барып көрсө болот. Буюрса биз ошондой деп айтсак болот. Жакшы. Анан кийин ушул жылы негизи биз билгенден 11 иш-чара болмок да. Ушулор тууралуу айтып бериңизчи. 11 иш-чара ушу жогоруда айткандай негизги ушу китеби чыкты, киносу тартылды. Анан жакында эле 29-ноябрда биз Мыскал эженин туулган айылы Жумгала районунда Башкуган айылына барып ушул бир жаңы эле ремонттон өткөн, капиталдык ремонттон өткөн маданият борборуна ысымы берилди ал кишинин. Анан ошонун алдына эстелиги айкели жасалды. Ошо айкелдин ачылышын салтанаттуу түрдө өткөрүп келдик. Анан дагы бир 2-3 иш-чарасы быйылкы жылга жетишпей калдык. Балким эмне жыл өткөрөбүз. Ошону айта кетейин. Бул биз 17 жаштан 35 жашка чейин мамлекеттик деңгээлде Мыскал эженин ырлары боюнча чоң фестиваль уюштура экенбиз филармонияда. Бирок баягы спонсорлор жоктугуна байланыштуу бул иш-чарабыз өтпөй калды. Анан муну кийинки жылга тилек кылып атабыз. Айымдардын арасында иш-чара өтөт.
айымдардын арасында деп турабыз да буюрса. Ал эми бул китептерди мүмкүнчүлүк болсо биздин теле көрүүчүлөр каяктан алса болот? Бул китептердин көбүнчө музыкалык окуу жайлар, анан мектептер бул баягы мамлекет өкмөттүн билим берүү министрлигинин тапшырмасы менен бул милдеттендирилген да. Ушу 100 жылдыкка карата Мыскал Өмүрканды таанып билүү боюнча. Анан ошолорго таратылып берилди көбү. Анан эми азыр бул тилекке каршы азыраак эле нуска менен чыккан, болгон 700. Анан эгер баягы дагы акча каражатыбыз болсо кайталап бир аз чыгаралы деген ниетибиз бар да, азыр эле калды да. Рахмат, келип бергениңизге рахмат. Ушу жакшы ой тилектериңиздер бар экен. Эртең болот экен, жана жакында болот экен. Ошол нерселердин баары жакшы ой тилектериңиздер ишке ашсын. Келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Чармачылык, ийгиликтер болуп турсун.